Москвада кыргыздардын кармалганы боюнча могу банядагы окуя негизи эле мындай сунуш берет элем. Акыркы кезде негизи ошондой окуялар аябай эле көп угуп атабыз. Чайханалардан, кафе, ресторандардан жада калса үйгө кирип кармалышат, рейдтерди кылып атышат, банядан эми кармап атат, эми жөн эле кармабастан тим эле жерге жаткырып, сүйлөттүрүп, ар кандай унижение аркылуу өткөрүп атышат. Мындай нерсени эми намыска сыйбаган нерсе бул. Тем более биздер үчүн, кыргыздар үчүн. Анан орустарга негизи эле байкашым боюнча айырмасы деле жок экен. Сен Кыргызстандансыңбы, Тажикстандансыңбы, Өзбекстан, сен баары бир эле Орто Азия. Орто Азияда бир клейма бар. Болду. Ошонун баарын тең бир эле аралаштырышат дагы. Кимдир бирөө жамандык кылса, анда бүт Орто Азия ошондой кылды деп ярлык коет. Анан сунушум ошо мигранттарга, Кыргызстан жарандарына биринчиден болушунча аракеттенип башка өлкөнү тандоо. Ошол эле Корея, ошол эле Дубай, ошол эле Турция жана Европа мамлекеттери, эң жакшысы бул Америка. Ошол жерге баргыла, ошол жерден жөн эле жумуш иштеп, акчасын табып, үй алып, анан кийин тойго да чогултуп, анан келгиле. Эгер ошондой ой болсо. Бирок Москваны эми биртике уже азайтып башташ керек. Анткени бул азыр мындай эле көрүнүш эмес, акыркы кезде көбөйүп атат, мындан да көп болот. Тем более мурунку кезде эгер мындай эле окуялар болсо, кээ бир орустар жөн эле таксисттерге тийишип койду деп, азыркы кезде уже мамлекет тарабынан кетип атат. Бул чоң мындай көрүнүш. Жана ошондой эле кээ бир жарандар бар, атайын Кыргызстан жаранынан айрылып, Москвадан жарандыгын алып, ошол жерде ипотека квартира алып атышат. Эми аларга айтарым, өзүңөр кол койдуңар, болду, анда Кыргызстан жарандымын деп, Кыргызстандан эч кандай жардам сурабагыла. Мен үчүн Кыргызстан жарандыгы бул номер один. Себеби дегенде мен мындай өз жарандарына, өз элине колдоо көрсөткөн, мамлекет тарабынан эмес, эл тарабынан колдоо көрсөткөн улутту көрө элекмин. Ушундай деңгээлде. Ошол үчүн мен үчүн Кыргызстан жарандыгы бул номер бир. Мен ошол ойдон калтырам, Кыргызстанга көчүп келейин деген оюм бар. Башкаларга ошондой эле сунуш берет элем. Двойное гражданство уруксаат, мейли алгыла, эми экинчи гражданствону берсе, бирок Кыргызстанда калтырса. Бирок эгер Кыргызстандан айрылып, жок башканыкын алам десеңер, анда болду, ошонун баары тең. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени Россияда ошо банянын арасында кармалгандардын кээ бирлөрү Россиянын гражданствосу менен жүрүптүр. Бирок кыргыздар деп чыгарып атышат аларды. Ошондой эле могу Крокус Ситиде болгон окуяны кыргыз жардам берди дейт, бирок ал Орусиянын жаранды. Ошол үчүн мындай ярлыктардын баарын кое беришет. Булар бир объективдүү өзүнө жараша